Салам достор, бүгүн биз дымтама биздин улуттук ашканабыздын бермети тууралуу сүйлөшөбүз. Бул тамак эмнеси менен уникалдуу? Келгиле, таанып билели. Бизге керектелчү азыктар бул сабиз, татымына жараша туз, мурч, томат, баклажан, картошка, болгар калемпири, пияз, капуста жана эт менен ич май же куйрук май алсаңыз болот. Казанды отко койбой туруп биринчи майды казанга салып алабыз. Андан соң этти бир аз туздап алабыз. Андан соң сабиз кечирээк пышат деп сабизди салдык. Пияздарды майда бөлүкчөлөргө бөлүп, ажыратып аларды салабыз. Андан соң картошкаларыбызды тоголок бойдон салганыбыз оң, анткени эзилип калат. Кара мурчту себелейбиз. Анан өзүңүзгө жаккан татымалдарды кошсоңуз да болот. Болгар калемпирин кошуңуз, баклажанды. Андан кийин капустаны ажыратып, бирден аларды үстүнө жаап алабыз. 1 стакан сууга 2 аш кашык томатты кошуп, үстүнө коюп, 1 саатча демдеп коебуз. Тыныгып калган камырыбызды жайып, суу майдан сүйкөп, камырды так ортосунан бөлүп, оромодой кылып ороп, бөлүкчөлөргө бөлүп, казандын ичине салабыз. Дагы 1 саат кайра бышырабыз. Камырды алып, фантазияңызга жараша кооздоп алсаңыздар болот. Тамагыңыздар берекелүү болсун.